Ат башы районунда коронавирус илдети менен күрөшүү үчүн кошумча 173 орун даярдалды. Бирок медициналык жабдыктар жетишсиз. Эми үйдөн өзүнчө дарыланган болбойт. Азыр үйдөгү доктурлар назначение берип мындай карабаса болбойт да, ошончо морекилдей күндүзгүлөрдү ачпайбы? Ишенге келе калып, ичине ийне сайып, сергип, анан кайра эртесиге шайлап туруш керек, ушундай да. Өлкө башчысы учурдагы кырдаалга байланыштуу жалпы журтка кайрылуу жасады. Жашы улгайган өнөкөт оорусу бар адамдардын вирусту жуктуруп алуу тобокелдиги жогору. Андыктан үйдө болуңуздар. Бүгүнкү күнү ушул жүрүп жаткан могу вируска туруштук берүүсү булардыкы төмөн болот. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Ковид менен өпкөнүн сезгенишине байланыштуу бейтаптардын саны көбөйүп жаткандыктан ооруканалардан сырткары күндүзгү дарылоо орундарын даярдатып жатат. Нарын облусу боюнча 829 орун уюштурулду. Мунун ичинен 173 орун Ат башы районунда даярдалып, калкка кызмат көрсөтүлүүдө. Бирок медициналык жабдуулардын, дарыгерлердин жетишсиздиги көйгөй жаратууда. Райондогу абалдан облус башчысы Эмилбек Алымкулов кабар алды. Эми үйдөн өзүнчө дарыланган болбойт. Азыр үйдөгү доктурлар назначение берип мындай карабаса болбойт да, ошончо морекилдей күндүзгүлөрдү ачпайбы? Ишенге келе калып, ичине ийне сайып, сергип, анан кайра эртесиге шайлап туруш керек, ушундай да. Ковид жана өпкөнүн сезгенишине байланыштуу убакыттын өтүшү менен саламаттыгынан жабыркаган жарандар көбөйүүдө. Андыктан абалды өз убагында жөнгө салып, бейтаптарга алгачкы жардам көрсөтүү, дарыгердин көзөмөлүндө дарылоо үчүн Нарын облусунун аймагында күндүзгү дарылоо боюнча иштер жүрүүдө. Антпесе үй шартында эле өз алдынча дарылангандар көбөйүп, натыйжада абал оорулушуп кетүүдө. 4 күндөн бери ушенге келип атасызбы? Такшанабы мындай? Такша алып калдыңызбы? Нарын облусунун башчысы Эмилбек Алымкулов Ат башы жана Акчар айылдарында болуп, күндүзгү дарылоо иштеринин абалы менен таанышты. Ат башы айылындагы Абдыралы Керимбаев атындагы орто мектебинде 52 орун даярдалып, 2 күн аралыгында 50ге жакын адамга кызмат көрсөтүлдү. 5 сотрудник иштеп атабыз. 52 орун даярдалган. Кечинде 5 больной келди. 4-төн баштап капайт эте баштаганбыз. Капельнөгө саат 8:30 бүттүк. Эртең 7-де башталган, түшкө чейин 40 киши келди. Күндүзгү дарылоо жайларына кайрылгандардын басымдуу бөлүгү буга чейин өз алдынча үйүнөн дарылангандар түзүүдө. Айрымдары дарыгерге кайрылса, көбү жөн гана уккан дарыларды ичип, абалы өтүшө баштаганда гана ооруканага келишүүдө. Ооруганыма 7 күн болду. 2 күндөн бери катуу жетирип атам, мурун кичинен эле жетирип турган. Анан бүгүн келсем эле ушул жака жатып дарыланын ийне сайдыр дейт, макул болуп келдим. 1 maaştan ашык болду ооруп атканыма. Температура болдум. 1-3-4 күн жаттым сулук эле. Бияка бүгүн деген бирок тиги поликлиникага барып аткан. Ооба, жардам берип атат, азыр ийне сайганат. Ал эми Акжар айылындагы номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда күндүзгү дарылоо үчүн 17 орун даярдалган. Ушундай эле орундуктар район аймагындагы бардык ар бир айылда түзүлүп, жалпы 173 күндүзгү койкалар даярдалып иштөөдө. Ар бир айылдарга, ар бир фаптарга 3-4 койка коюп атабыз. Буюрса, Акжардын ГСВсына мына 17 койка ачтык. Кайрылган бейтаптардын саны абдан көбөйүп кетти. Акыркы ушул неделяда абдан көбөйүп кетти. Күнүнө мурун 6-дан 7-ден кайрылса, азыр 18-19, 50ге чейин чыгып атабыз. Район аймагындагы күндүзгү орундуктарга 2 күн ичинде эле 400ге чамалаш тургун кайрылып дарыланган. Аксай жана Арпа жайлоолорунда дагы абал оорулуп, медициналык топ аймакты кыдырып дарылоо иштерин жүргүзүүдө. Абалды жөнгө салып, колдон чыгармоо үчүн аракеттер улантылмакчы. Бишкектеги ахыбал бизде дагы кайталанбасын деп, ошол оорулуулар келип, ошол доктурга жата албай калбасын деген маселенин үстүндө иштеп атабыз да. Анан көп адамдарыбыз азыр үй шартында үйгө жатып алып дарыланып аткандар көп болуп атат. Ар бир районго, шаарга милдеттендирген 200дөн кем эмес орундарды даярдагыла деп ар бир жерде. Азыр ошолорду ачуу менен алек болуп иштеп атышат райондор. Жалпы кечээки бүгүнкү күнгө азыр ошо 124 жерде 800дөн ашык орун даярдалды азыр. Күндүзгү дарылоо бөлүмдөрү менен бирге ооруканаларда бейтаптар көбөйүп жаткандыктан бөлүмдөрүн ачуу белгиленип, алгачкы кошумча имарат Жумабедин Шералиев атындагы музыкалык мектеби даярдалды.
Ушул больницада дагы орун аз калып баратат деп азыр музыкалык мектептин корпусун ошол жерде бир больницанын филиалы кылып туруп, ошол жерге дагы жанагындай госпиталь уюштуралы деп чечтик. Ооруп жаткырылгандар дарыланат да. Мына ушундай нерселерди ар бир райондун борборуна кошумча больницаларды ачышыбыз керек болуп атат. Себеби больницалардагы орундар чектелип болуп атат. Бир 30-40 эле орун болуп, андан ары эгер мындан ары дагы оорулуунун саны көбөйүп кетсе, биз кыйналып калган турабыз да. Ат Башы райондук аймактык ооруканада 120, күндүзгү дарылоого кошумча 173 орун даярдалып, муктаждык болсо дагы орундуктар көбөйтүлмөкчү. Бирок тилекке каршы керектүү медициналык жабдыктардын жетишсиздиги орчундуу маселе бойдон калууда. Аппараттар жетишпейт, мына концентрат жетишпейт, кислородный өзүңүз анан эмелер жетишпей атат, ушул пульсоксиметр жетишпей атат, эмоблайзер жетишпей атат. Элдерге абдан ушу өпкө ооругандарга эң эле аба менен сууда ушул аппараттар керек. Бизде азыр район боюнча 20 концентрат 3 эвел бар болгону. Анан бизге бир 50 концентрат, анан дагы бир 10 эвел керек. Кычкылтек концентратору менен бирге дары-дармек керектүү жабдыктар менен камсыздоо үчүн өкмөткө жана демөөрчүлөргө кайрылуулар жолдонуп, четинен жардамдар келүүдө. Нарын шаарында мына 19 аппарат келди, Кудай буйрса жанагындай. Ал эми мына региондордо болсо, мына айтып атат, Ат Башта дагы ошо спонсорлордун эсебинен 9 жана кислородный аппарат алдык депчи. Ошо кайдыгер эмес ушундайларды алып берип аткан атуулдарыбызга да ыраазычылык билдиребиз. Анан Минздравга, Эпидфондко дагы, штабка да билдиргенбиз. Буюрса ошо бүгүн эртеңдерден аяктан да бөлүнүп калат деп атабыз. Эң керектүү ушу аппараттар. Калк саламаттыгын сактоодо Ат Баш району боюнча 11 айылда 29 дарыгер эмгектенсе, дагы 14 дарыгер жетишсиз. Ал эми медициналык айымдардын камсыздалышы азырынча жетиштүү деңгээлде. Чапара Садыкказиева, Абсамат Дөлөзбеков, Ат Баш району. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Анда мындай деп айтылат. Кадырлуу калайык калкым, урматтуу мекендештерим, дүйнө менен бирге биз да капыстан келген илдетке туш болдук. Тарыхыбыздагы кыйын учурду башыбыздан өткөрүп жатабыз. Бул апат биздин элибизге да кайгы алып келди. Илдеттин кесепетинен ондогон мекендештерибизден айрылып калдык. Кыргыз мамлекетин өнүгүш үчүн өмүрүн арнап, элим жерим деп жашаган инсандарыбыз кайтыш болду. Каза болгондордун жаны бейиште болсун деп тилейбиз. Өз жакындарын жоготкон мекендештерибиздин аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Дарыланып жаткан бейтаптарыбызга Кудай шифасын берсин деп тилейбиз. Кадырлуу калайык журтум, азыр элдин саламаттыгы үчүн аеосуз күрөш болууда. Бул күрөштүн ийгилиги элдин биримдигинен көз каранды, ынтымак, тилектештик менен ар бирибиз жарандык жоопкерчиликти бийик сезсек, бул балени жеңебиз. Бүгүнкү күндүн баатырлары, дарыгерлерибиз өз өмүрүн тобокелге салып, көзгө көрүнбөгөн душман менен жанын аябай кармашып жатат. Алардын ак эмгегине таазим этип, терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу кыргызстандыктар, адам өмүрү баарынан кымбат. Өлкө президент катары мен үчүн мындан өткөн ыйык да, бийик да түшүнүк жок. Ар бир жараныбыздын саламаттыгы мамлекеттик мааниге ээ. Жооптуу атка минерлерден элдин саламаттыгы үчүн жан үрө иштешин талап кылып жатам. Азыркы кырдаалдагы көйгөйлөрдүн чечилиши жеке өзүмдүн, коопсуздук кеңештин көзөмөлүндө. Кайсы өлкө болбосун, элдин бийликке болгон талабы күчөөдө. Бул табигый көрүнүш. Бизде да элдин талабы кайсы бир маселелер боюнча нааразылыгы ачык айтылууда. Баарын көрүп, түшүнүп турам. Кемчиликтер аз эмес. Мен да сиздердей болуп, алардын тез чечилишин каалайм. Бул 30 жылдан берки топтолгон көйгөйлөр деп актанып отурууга, күнөөлөрдү издөөгө азыр убакыт жок. Ошондуктан тынбай иштеп жатабыз. Болгон аракет көрүлөт жана милдеттер аткарылат. Урматтуу элим, кадырлуу калкым, эл башына түшкөн азыркы оор сыноо ынтымагыбызды чындады. Ишкерлерибиз, ыктыярчылар, дегеле кайдыгер эмес мекендештерибиз жардамдарын көрсөтүүдө.
Мындан ары да бекем ынтымақты, ширелген бириндикти, нукура тилектештикти көрсөтөлү. Жоопкерчилик ар бирибизде, ар бир жаран өз үй бүлөсү, балдар үчүн жоопкер. Менин жоопкерчилигим элимдин алдында. Сиздердин колдооңор менен бул кыйынчылыктарды жеңебиз. Мен сиздерге ишенем, урматтуу мекендештерим. Дорогие соотечественники, эти тяжелые дни мы все вместе показали наше единство и сплоченность. Выражаю огромную благодарность за вашу стойкость. Все граждане страны объединились против невидимого врага, поддержали усилия государственных и местных органов власти, помогают нашим медикам. В эти дни мы единый народ Кыргызстана с честью и достоинством преодолеваем суровые испытания истории. Мы вместе с благословением Бога и благодаря дружбе народа победим в этой суровой схватке за жизнь и здоровье наших людей. Урматтуу мекендештерим, эл арасында азы суроо көп. Алардын бири чет элден эл аралык финанс уюмдарынан келген жардамды бийликтегилер жеп койду деген сөз. Бул боюнча өкмөт элге ачык маалымат берүүдө. Бизде ачык коом, элдин мамлекеттин рызкысына кол салгандарга мен тараптан айоо жок экенин билесиздер. Ошондуктан сиздер менен биргеликте өлкөгө келген жардамды максатсыз коромжу кылдырбайбыз. Кадырлуу калайык журтум, улутубуздун улуу инсаны Чыңгыз Айтматов айткандай, бүгүн баарыбыз бир кайыктабыз. Куттуу элибиз мындан катаал апатты, мындан оор кыйынчылыктарды жеңип, эл болуп, журт болуп, улут болуп ушул күнгө жеткенбиз. Ата бабабыз муратка калтырган ыйык өлкөбүзгө, элибиздин саламаттыгына аяр мамиле кылуу жоопкерчилиги бизге жүктөлдү. Тарых алдында, келечек урпактардын алдындагы жоопкерчилик милдетибиз бийик. Элибиздин азыркы муундун кайраты, руху оор сыноодон өтүп жатат. Керемет кыргыз жерибиз, аскасы бийик ала тообуз, алтындан кымбат ысык көлүбүз бар. Бул баарыбызга түгөнбөс кайрат берет. Кыйынчылыкка башыбызды ийип, мүңкүрөп алган жокпуз. Руху күчтүү элибиз, элин эмгек кылчу мамлекеттик бийлик бар. Кыргыз кандай оор болуп турса да жакшымын дейт. Жакшыны оозонгон элди жараткан Кудайым өзү колдойт. Жараткан Кудайдын колдоосу менен, элибиздин биримдиги менен буйруса, бул күндөрдү да бийик абир, ар намыс менен өтөбүз. Ар дайым элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды Кудайым өзү колдосун. 9 июлга карата өлкө боюнча ковид илдетине кабылгандардын 361 учуру катталды. Анын ичинен 18 учур Нарын облусуна тийишелүү. Мунун ичинен 7 адам Нарын шаарынан, 5 Актала району жана 6 адам Нарын районунан ооруга кабылгандар. Ошентип жалпы Нарын облусу боюнча ооругандардын саны 604 учурга жетти. Андыктан үйүңүздөрдө болуп сактануу эрежелерин колдонууну дарыгерлер эскертишет. Нарын облустук бириктирилген ооруканасында учурда жалпы 200дөн ашуун бейтап дарыланып жатат. Анын 115и өпкөнүн эки тараптуу сезгенүү дарты аныкталгандар. 35 бейтапта таажылуу тумоосу тастыкталгандар. Учурда ооруканадагы бейтаптардын 11-нин абалы өтө оор деп мүнөздөлүүдө. 43-үнүн абалы салыштырмалуу оор, калгандарыныкы орто дешет дарыгерлер. Жасалма дем алдыруучу жабдыктардын бош калган учуру боло элек. Бейтаптардын 70 сандагысы учурда бул жабдыксыз дем алуусу кыйын болууда. Улгайган курак өнөкөт оорулар, тажы вирусун жуктуруп алуу жана инфекциядан улам каза болуу тобокелдиктерин жогорулатуучу фактор. Мындан улам мекеме ишкана жетекчилери мындай курактагы кызматкерлеринин иштөөсүнө чектөө коюшту. Адистердин коңгуроо кагышы эмнеден улам? Бул курактын ооруларды кабыл алууга карата өзгөчөлүгү туурасында Лариса Калдыбаева билип келди. Тажы вирусу тажаалдана күчөп, күнү кур эмес адам өмүрүн алып кетип жатат. Көпчүлүк жарандар сактанууга дале шашыла элек. Айрымдар болсо жеке ыкмада дарыланып жаткандарына бекем ишенип алышкан. Бет кап жаңы эле эме бир жерге дүкөнгө кирдик эле ошол жерде калып калыптыр. Анан кандай сактанып атасыз? Оливковый масланы, анан кара зирен экөөнү аралаштырып кичине. Мен сак болуп атам, эми мындай постоянно ушул убакта маскасы жок туруп атам.
анан баягы маска деле могу элди ойлоп деле өзүнчө бир кыжаалат болуп ушу маска деле тунчуктуруп эме кылып атат. Ой, телевизордон укканым армия жазып атабыз. Колубуздан келген бүт жазып атабыз. Биз да оргубуз келбейт. Азыр үйдөн чыкпагыла деп атпайбы. Жашың качада? Мен 62-демен. Маска тагып чыккандан унутуп калыптырмын да масканы тагынан. Тазыр дем ала албай калган үчүн чечип койдум тазыр. Улгайган курактагы адамдар бул жугуштуу илдеттин вирустарын тез кабыл аларын окумуштуулар тынбай коңгуроо кылышууда. Адистер мунун себебин улгайган организм өнөкөт ооруларды ала жүрөөрү менен түшүндүрүшөт. Дарыгерлер улгайган адамдарга үйдөн чыкпай, жеке гигиеналык эрежелерди сактоону эскертип жатат. Ушул жаш өткөн сайын адамдын иммунитети ылдыйлайт. Канчалык жаш өйдө болгон сайын иммунитет ылдыйлаганы билинет. Андан тышкары ушул жаштагы адамдар бүгүнкү күнү гипертония оорусу менен көбүрөөк жабыркайт. Сахарный диабет оорусу менен көбүрөөк жабыркайт. Башка орган системалардан, кан айлануу системаларында, эндокриндик системаларында дагы булардын жабыркаган учурлары көп кездешет. Ошондон буларды группа рискага киргизип, бүгүнкү күнү булар абдан кооптуу слой населения болуп эсептелинет. Бүгүнкү күнү ушул жүрүп жаткан могу вируска туруштук берүүсү булардыкы төмөн болот. Мына ошондуктан булардан биз мына ушу как медиктер катары ушуларды талап кылып, ушул үйдөн чыкпагыла, лишний раз контакт болбогула, андан көрөк ушул өзүңөрдүн организмиңерди чыңдоо менен заниматься эткиле, тамак ашты ырастап ичкиле. Жугуштуу илдетке чалдыккандардын 20% улгайган адамдар. Учурда илдетти кайдан жуктурганын аңдабай да калышууда. Эл арбын топтолуучу жайларда аралыктын сакталуусун тиешелүү кызматтагылар көзөмөлдөп жетише да албай жатышат. Жуманын 5 күнүндө ар бир тармакты, маселен, экинчи күнү базар болсо, только дайыма базарды контролдоп, базардагы ишкерлер. Андан кийин эртеси күнү кафе ресторандар болсо, жалаң кафе ресторандардагы санитардык эрежелерди сактабыз. Бет кабы жок учурлар кездешип атат. Алар бизге баягы биз алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп аткан адамдар аз болуп, бирок ошондой тартипти сактаган адамдар көп кездешип атат да. Ар бир үй бүлөдө 55 жаштан өткөн курактагы улгайган адамдар бар болсо, аларды өзгөчө коргоого алуу зарылдыгы көч. Эң жөнөкөй үйдөгү тазалыкты кармоо, той аштарга алып барбоо, организмин чыңдап жакшы тамактандыруу, тынчсызданып санаркоого жол бербөө, кутман карларыбызды илдеттен сактап калууга чоң өбөлгө. Ал эми өлкөдөгү коопсуздук кеңешинин чечими менен бардык мекеме ишканалардагы улгайган курактагы кызматкерлердин учурда жумушка келүүсүнө чектөө коюлган. Лариса Калдыбаева, Абсамат Дөөлөсбеков, жаңылыктар. Бейшемби күнгө карата катталган кабарлар топтому мына ушулар болду. Саламатта калыңыздар.